Новосибирсктеги ооруканада кыргыз жараны көз жумду. Орусиянын Новосибирск шаарында турак жайдагы жарылуудан жаракат алган кыргыз жараны көз жумду. Маалыматты Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кабарга ылайык, окуя 9 февралда Новосибирск шаарында болгон. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Анда көп кабаттуу үйдө газдын жарылуусунан улам кыргыз жараны бел омурткасы сынып, Цивян атындагы травматология жана ортопедия институтуна жаткырылып, операция жасалган. 21 февралда ал реабилитациялоо жана калыбына келтирүү үчүн Берш шаарындагы Ортос реабилитациялык борборуна которулган. Бирок 24 февралда ал тромбоэмболия диагнозу менен Берш шаардык борбордук ооруканасынын жанандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Көрсөтүлгөн медициналык жардамга карабастан жаран ооруканада көз жумган. Кыргыз диаспорасы менен биргеликте жүк 200 Кыргызстанга жөнөтүүдө маркумдун жубайына жана туугандарына башкы консулдук тараптан ыкчам жардамдар көрсөтүлдү. Маркумдун жашы жетелек 2 баласына Кыргызстанга кайтып келүү жөнүндө күбөлүктөрү берилди деп жазылат маалыматта. 25 февралда каза болгон кыргыз жаранынын сөөгү Новосибирск шаарынан Ош шаарына Сибирь авиакомпаниясынын рейси менен жөнөтүлгөн. Эске салсак, 10 февралда Новосибирск шаарында турак жайдагы жарылуудан Кыргызстандын 2 жараны жабыркаганы маалымдалган болчу. Булак Супер кежи.